Аксак балапан. Биздин короодо бир аксак балапан бар. Мен ага боорум ачып, күн сайын 3 маал жем беремин. Аны менен бирге жарык дүйнөгө келген 8 балапан бөжөңдөшүп энесинин жанында ойноп жүрүшөт. Кантсин байкуш аксак. Аларды көргөндө чуркап жетип барайын десе да, турууга шайы жок. Чыйп-чыйп этип ыйлап, жалгыз кала берет. Беркилер болсо энесинин ары жагына бир чыгып, бери жагына бир чыгып ойношот. Көргөн сайын ичи тызылдап, мунун бутун доктурга көрсөтүп айыктырсаңар, деп атама кайрылам. Кандайча төкөр болду? Деп сурайм. Атам оор улутунуп, айтса айтайын, угуп ал. Бул сага да керек. Балекеттен баары шоктуктан чыкты. Бу шорун каткырга энеси канча жолу бу жерден машина, араба, атчан кишилер өтөт, кокустук болот, обочо жүр, деп эскертпеди дейсиң. Атиги түгөткөнөбү? Энеке, мен жолдун аркы бетине бат жүгүрүп өтүп кетем, деп жүрүп арабанын астында калып, аттын туягы жаза-буза серпиген көрүнөт. Өлбөсө, бир жамбашын сүйрөп жүрө берет да дегенде дагы каңырыгым түтөдү. Ошол окуядан кийин абайлап жүрө турган болдум. Аксак балапандай зар какшагым келбейт. Ким билет, айткан сөздү көкүрөккө бек түйүп жүрсө, мындай кайгылуу абалга дуушар болбойт беле.